Ааламдын милдетин дейт Арыстан Алай. Аалам эмне экен? Арбай, аалам, Кудайдын орду. Арулап элди бар айтат. Берилген узун өмүрдө көп ийгилик жаратат. Мына карасаңыз, мени ааламдан айтып атат. Арыстан Алай жаңы Кудай деп. Сизди айтып атат. Ааламга айландып атат. Мен чоң аалам, сиз кийинки ааламга айландып атат. Демек, сиздин милдет ааламга айланса, менин милдетим чоң ааламга айланып. Мен айланып алгам, аткарып аткан адаммын. Ааламдан буйрулган адамды сен кабыл албай койгонго укугуң жок. Сен анда ата тегиңе каршы чыгып атканың, Аллагыңа каршы чыгып аткан ишиң. Мына мен Кудай ордун аткарып атканым ушул. Куткарып атпаймынбы? Мына эскичиликтен куткарып атам. Эскичиликтен чыксаң, турмуш туткунунан, майда түйшүктөн чыксаң, сен ааламга айланып атпайсыңбы? Кудайдан тиленип, сыйынып отургандан Арыстан Алай ачыкта жашоодо куткарып атат. Оорусунан айыгып атат. Ооматын алып атат. Чыныгы кызматын өтүп атат. Мына Кудай ушундай кылат да, Кудай мына бир адамды кийсе, ал адам асманга көтөрүлүп күндүз тосуп албайт да. Мисалга, ал жерде иш кылат. Мына куткарып атат кадимкидей. Анысы кандай? Келиңиздер, сиздер да куткарыңыздар. Жеткириңиздер. Ал өтүңүздөр алдында орго. Инопланетандын ордун аткарыңыздар. Турпатыңыз калат ушу бойдон. А бирок кылган кызматыңыз улуу планета, бийик планеталардын, арбайлардын кызматын аткарып калган атасыз. Мына Арыстан Алай эмне деп атат? Пендечиликтен чыгып алчы деп атат. Эволюциядан чыкчы, өзүң ааламдан келгенсиң, нурдан жаралгансың. Энергиядан, нурдан жаралсаң, сенин энергияда эле күчүң бар деп атат. Ошону аткарып алчы, утуп алчы деп атат. Башка эч жаман сөз айткан жок. Мисалга айталы, эми оор тийиши мүмкүн. Ойлонуп көрдүм. Мына жылкы баласынын мүнөзү ар кандай болот экен. Койдуку мисалга мына жаныбардыкы. Кой чой кайра десең 500 койду айдап жүрө берсең болот. А жылкы жаныбардан баштап мүнөздөрү. Бирөө асоо, бирөө кашаң, бирөө жорго. Мисалга түстөрү дагы өтө бөлөк-бөлөк. Ошондо ойлонуп көрсөңүздөр мына естественный табигый жылкыны кандай жаратып атат эркегин? Айгыр. Айгыр биздин атабыз айтып калчу эле, кунандарга айгыр койдум деп. Ал урга ачык эле башчы болгон жок, кунандар эркектер. Ошону үйүр кылып 16-18 пи канча кылчу тагыраак. Анан ошо айгыр ошол үйүрдү былк этпей кармап турат. Карышкыр келсе коргойт, карышкыр келсе. Адам кыла албаган ишти кылат. Андан чоң дагы кулуну менен кошуп, дагы айгырды салат. Башчы кылат, ал өз ишин билет, аткарат. Кечинде айдап кетип эртең менен айдап келгенде айгырлар болот. Карышкырдан коргойт. Бөлөк айгырга тийгизбейт. Бөлөк чөйрөгө кошпойт. Караңызчы, айбан кандай иш кылып атат. Анан ойлонуп көрдүм. Ошонун кээ бирлерин бычып коет. Ат болуп калды. Ат болгондо кул болду да. Укугун билбейт. Кызматын аткарбайт. Курсагын багып жүрөт. Анысы кандай? Адам дагы ошондой чоң энергия менен жаралып келген. Куткарганы, кайтарганы, бакканы саясатчылар гана кайтарбайбы элин? Ошо малча жокпу? Карышкырга кескилеп бербей, чекебизден сатпай, жерибизди, элибизди коргобойбу? Мына молдо кожолор арына келбесин. Атыңарды, кыргыз экениңерди сатып атпайсыңарбы?
улуу эл экениңерди бул мындай салыштырып көргөндө кул деген ал ат да, кул ат, ал естественный путьтан кеткен. Анысы кандай бизде укугубузду унутуп калдык. Ааламдан керемет күчүбүз бар экенин бул дүйнөгө. Ааламдан күткөн сыйкырдын баары адамдын өзүндө экенин. Ошону иштете албай калдык. Кулбуз, анан пендебиз дей берипчи. Кул деген курсак үчүн жашайт. Кулдарды жинди болду эле Кудай бияка жөнөтүп. Асманда кул барбы? Асманда кул жок мына дүйнөлөрдө. Аякта арбайлар бар, аякта периштелер бар, аякта ааламдык сыйкыр күчтөр бар. Кулдан бата чыгып атабы? Атадан бата чыгып атпайбы? Арбайдан бата чыгып атпайбы? Кел бир чындыкка чыгалы. Кез биринчи улутубузду коргойлу. Ааламдан келген өкүл деп жаратып аткан жокпуз. Жалган айтып аткан жокмун мен. Бул чындыгын айтып атам. Ааламдык маданиятыбыз кана? Ата баркы менен кыз өтөт дейт. Биздин баркыбыз көтөрүлсө, анан элибиз барктуу болот да. Башчыбыздын баркы болсо, баасы болсо, анан элибиз сакталат да. Анан шалпаңдап эле көрүнгөн жерде пул сурап жүрсө, ордун билбесе, энергиясын иштете албаса, касиетин иштете албаса, анысы кандай атам ордун билбесе, үй бүлөдө кайсы чындык болот? Апа ордун билбесе, кайсы чындык болот ар жактан буйрулган? Кайдан үйдө тынчтык болот? Кайдан үйдө бир кут болот, энергия болот, керемет болот, сүйүү болот, мээрим болот, кайдан болот? Көрдүңүз, ошон үчүн эң биринчи ааламдын сыпатын өзүңөн изде. Жоопкерсиз. Аталар кандай экен? Аталар керемет экен, аталар калыс экен, аталар тегиз экен. Аталар мына Байтык атага оштук барса деле бөлгөн жок да, сен оштон келипсиң, сен аяңа бар деген жок. Орус келсе деле бата чыгарып атат да. Мына урматтуу журтум. Ааламдан буйрулду арстан алай. Мына бу жерде да